Ассаламу алейкум. Ыйман Нуру Кадырбеков. Азыр караңыздар, сыртта кандай суук. Эмелесетип көрүңүздөр, Москвада, Россияда ызгар суукту. Ошол жерде эртеден кечке чейин Сахарова деген Москвадагы жерди билесиздер, биздин мекендештер кезекке туруп, анан медициналык кароодон өтүп атыптыр. Эң кызыгы, медициналык кароодон көпчүлүгү эле венерологиялык оорулар менен чыгып атыптыр да. Эми бул чынбы жалган бир Алла Таала билет, жакшынакай үй бүлөсү барлардын үй бүлөсү бузулуп атыптыр. 60 жаштагы ападан да чыгыптыр. Ошолордун бардыгын 5700 рубль төлөп туруп өтөт экен. Анан венерологиялык оорулар бар экен деп туруп, атын айткандан да уяласың. Ошолорду Ленинский проспектидеги бир гана клиникага жөнөтүп атыптыр. Биз иштейбиз, жаныбызда клиника бар, өзүбүз деле дарыланалы, дарыларын жазып бергилесе жок, ушул гана жерге келесиңер деп атыптыр. 18 000 рубль менен дарыланат экен. Бул жерде бир аз мындай коррупция дейбизби, өздөрүнүн жанагы тырмакчанын ичиндеги бизнеси дейбизби, биздин жарандардын эсебинен ушундай иш кылып аткандай туюлуп атат да. Анан бир күн кечке Сахаровада турса, анан жумуштан уруксат сурап барып, Ленинский проспектидеги клиникага көрүнсө, кечки убакытта кетип атпайбы? Ал жакта дагы биздин мигранттардын кезеги турат. Ошону урматтуу Алмазбек мырза, биздин тышкы иштер министрлигине, ошондой эле посольствого тапшырма бериңизчи, карап текшерсин. Чын-чынына келгенде Россияга эң лоялдуу партнер бизбиз, Кыргызстан. Эң мындай ишеничтүү дос бизбиз. Эмне үчүн биздин жарандарга мындай мамиле болуп атат? Ошону аябай чукул арада карап туруп, териштирип, биздин жарандардын маселесин чечип берсин. Чоң рахмат.